Рахмат. Урматтуу төраға. Мен бұл мыйзам бойынша суроом жоқ. Кечээ күндөгү болгон 9 суроодогу чипи боюнча маалымат берип койсоңор. Леонид Исламович, мынакей, менин жанымда менин орун басарым отурат. Бул деген тиги межведомственный комиссиянын төрага болуп, кечээ ошакка барганда кыскача азыр маалыматты берип коет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сапаралиев Азиз, өнөр жай комитетинин орун басары. Зейнидин Исламович, кечээ күнү биз ошо мурда күнү 9 Торо районуна комиссияны жетектеп барганбыз. Ал жердеги золотоизвлекательный фабрика деп коебуз, ЗИФ 70%га чейин ЖЭК Макмал компаниясы тарабынан курулуп бүтүп алган ишкана болчу. Ал компаниянын ишмердүүлүгү 8 февраль күнү токтотулган. Ошол бойдон ал жердеги иштер токтоп турган. Ал эми комиссия тарабынан барып тастыктай турган маселе бул Макмал комбинатына байланышкан маселелер боюнча болчу. Себеби 10 мартта ал жерде маселе көтөрүлгөн. Элдердин ден соолугу, андан тышкары мал жандыктардын баягы сата албай жатабыз, сүтүн, этин жей албай жатабыз деп. Ошол тараптан фитосанитарный инспекция, саламаттыкты сактоо министрлиги, экотехинспекция, айлана чөйлөнү коргоо агенттиги менен чогуу барганбыз. Ал эми калган маалыматтарды өзүңүздөр көргөндөй, ал жерде митинг уюштурулуп, жанагындай башаламандык болуп кетти. Тилекке каршы. Мында анда кээ бир инвесторлор бар. Чындыгында эле биздин мыйзамдарды да сактабай жаткандар бар да. Мына сиздер айтсаңыздар, мисалы, суроодо ошол жер казынасы менен пайдаланып иштеген ишканалар жергиликтүү элге бир жылда отчет бериш керек деген бар. Ошол барбы? Андай жер жок. Бул мыйзамда жок андай жер. Зиядин Исламович, андай мыйзамда каралган эмес. Отчетту өнөр жай комитетине тапшырышат. 6 айлык жана жылдык отчет болуп, январдын 1-нен февралдын 1-ине чейин мөөнөттө тапшырат. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан бизге кайрылуу жолдогондо биз тараптан толук кандуу канча өндүрүлгөнү, канча салык түшкөндүгү жана лицензияны кармаганды үчүн төлөмдөрү боюнча толук кандуу маалыматтар берилет. Жана берип атабыз. Анда кечирип коесуздар, ушул былтыркы жылы же мурдагы жылы экен, ушул жерде жогорку кеңештен биз ратификация кылганбыз. 3 миллион долларга акча каражатты бөлүнгөн. Ар бир иштеген ишкана жылына кылган иши боюнча ошол жерге жергиликтүү элге отчет берет дегенчи. Силер онда көзөмөлдө Кошуп койгула. Бул боюнча жана сиз ИПДО боюнча айтып атсаңыз керек, ал боюнча өз ыктыярдык негизде бүгүнкү күндө компаниялар тарабынан отчеттор тапшырылып атат. Ал отчеттор биздин өнөр жай комитетинин сайтында ачык айкын жайгаштырып атабыз. Бул жерде компания канча өндүрүлгөндүгү, канча каскандыгы, канча жумушчу орун камсыз болгондугу тууралуу маалыматтар биздин сайтыбызда жайгаштырылып атат. Кечирип коесуңар, сайт эмес, ошол мыйзам ушул жерде кабылданып атканда Уланды Улатович өзүңүз келгенсиз. Зилалиев менен келгенде ушул жерде айткансыңар, биз сураганбыз, бул отчет ушул геология үчүнбү? Силер айткансыңар, бул эл үчүн, ошол элде ар бир жылы ошол жерге жергиликтүү элге отчет берет депчи. Эми азыр келип алып геологияга, анан кийин биз сайтка жайгаштыргат деп отурасыңар. Жалы ИПДО чында. Кабыл алганбыз аны биз. ИПДО боюнча буякта деген бар Национальный совет дейт, ошака 3 тараптан кирет. Бул деген мамлекеттик органдан 5 өкүлү, анан бизнестен 5 өкүлү, и гражданский сектордон 5 өкүлү. Ошо тапшырган отчетторду бекитилгенден кийин гражданский общество ошолор бар, ошо барып туруп маалыматты конференцияларды өткөзүп, ошо маалыматты берет. Толук кандай отчеттар компаниялар берилген депчи. 10 секунд. Андан тышкары да биз кошумчалай кетели. Мына быйылкы жыл башында биз ушул 7 областка чыгып, ар бир айыл өкмөт башчыларын биргеликте чогултуп, февраль айында баштаганбыз бул иш-чараны. Апрелдин 1-ине чейин толук кандуу ар бир областка чыгып, өнөр жай комитети тарабынан уюштурулуп,
өнөр жай комитети тармагынан энергетика жаатындагы жана өндүрүш, жер казынасын пайдалануу жаатындагы жазалып жаткан иштер жана жазала турган иштер тууралуу толук кандуу маалыматтар жерлерде чыгып, областтын деңгээлинде маалымат берилди. Эгерде бериле турган болсоңор, мисалга мында Кызылкада ЮКЦ деген семей завод бар. Эмне үчүн алып бербейт анда? Биз ошол боюнча ЮКЦ заводу боюнча жергиликтүү айыл өкмөт башчылары бизге да кайрылуу жолдошту, официалдуу түрдө канча төлөмдөр төлөнө тургандыгы боюнча. Биз тараптан расчеттор чыгарылып, азыр толук кандуу ар бир областка бул маалыматтарды кенен жөнөтөлүп атабыз да. Канча төлөмдөр төлөнө тургандыгы. Эми силер калп айтпагыла да бул жерге келип алып турчу. Кылсаңар, жасасаңар жасалык дешиңер керек. Мына отчет берилген жок да ошол жердечи. Компания тарабынан берилген жок, бирок биз беребиз деп атабыз. Өнөр жай комитет тарабынан бул маалымат берилет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө. Себеби дегенде, ал жерде протокол түрүндө кабыл алынган бул иш-чаралар жазала турган. Аны биз комитет тарабынан план бекитилип иштеп чыгып туруп, ошол сиз айткандай болуп калып кетпеш үчүн толук кандуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бул маалыматтар жеткизилет. Ушундай маалыматтар берилбегендиги үчүн, силердин начар шалака иштегениңер үчүн мына тогуз сороодогудай иштер болуп атат. Ошол эл менен түшүнүксүз болупчу. А бул жерге келгенден кийин биз иштеп атабыз, кылып атабыз, айтып атабыз деп атасыңар да. Эгерде силер жакшы иштей турган болсоңор, ушундай көрүнүштөр болбойт эле.